Бактыбек Калмаматов Садыр Жапаровду ашыкча каралап, сындаганыңыз менен аброй топтойм десеңиз чоң жаңылышасыз. Силердин арам оюңар билинди. Текебаев планында Бактыбек Калмаматовду президенттикке алып келмек экен. Силердин орун бөлүшүп, баарын зарание түзгөн планыңар ишке ашпай, эл Садыр Жапаровду тандап алып келип алганына ичкүйдүлүк кылып жатасыңар. Аскат Осмонов жазда кайра төңкөрүш кылабыз деп сөзүңдү кылтыйтканыңда ушу экен көрсө. Бир мафия экенсиңер баарыңар. Факт бар. Эми оюңар ишке ашпай калып тыбырай бергениңер уят, деп жазат Эльвира Элия өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Финпол Сарпашевди ыйынтып, кустуруп жатат. Эмки кезек Акаевдин аспиранты миллиардер Кубанычбек Жумалиев менен Акылбек Жапаровдобу. Финпол Тайырбек Сарпашевди 500 гектардан ашык жерин мамлекеттин балансына кайтарып бермей болду. Дагы кусат. Кезек Акаевдин учурунда аспиранттан миллиардерге айланган Кубанычбек Жумалиевдеби. Акаевди Жалал Абадда иш сапарында коштоп жүргөн Роза Аманова деген ырчы болгон. Булар тууралуу эмне ушак сөз укканын ким билет? Акаев чаткалга барганда Майрам Акаева жетип барат. Президент Акаевдин бөлмөсүндө скандал болот. Бул чыр-чатак кантип аяктаганын ким билет? Эртеси Акаев Жалал Абадка облустун активин чогултат. Актив бүткөн соң губернаторун, акимдерди жана тиешелүү адамдарды алып калат. Ошол жерден аспиранты Кубанычбек Жумалиев Роза Амановага баш кошкон жатат деп жарыялап жиберет. Аялы менен ажырашты беле ким билет? Жумалиев ошентип баш кошуп, Себине Акаевден премьер-министрликти жана Кыргызстандагы көзгө көрүнгөн жакшы нерселерди бүт менчиктештирип алган. Бул тууралуу ошол кезде аким болуп туруп, айласы жок булардын свадьбасына акча кошкунчалаган адам айтат. Эми Жумалиевдей бай жана зыкым адам жок. Ал байлыгын сакташ үчүн Атамбаевдин атын түбөлүк Бишкек Ош альтернативдүү жолуна койгусу келген. Жээнбеков келгенде алар менен кудалашкысы келген. Жумалиевдин байлыктары чачтан көп, аны саноого көп убакыт керек. Азыр финансы полициясы Атамбаевдин биринчи вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевге карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча ишти тергеп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Тайырбек Сарпашев Токтогул районунда жайгашкан мурда сатылып алынган жана өзүнүн жакын туугандарына катталган 500 гектар жайыт жерин, ошондой эле 30 гектар сугат жерин өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына кайтаруу ниетин билдирди. Кийинки жумада Сарпашев жогоруда аталган жер тилкелерин Токтогул районунун Торкен айылынын балансына кайтарып берет. Кыргыз Республикасынын финансы полициясы сотко чейинки өндүрүштү улантууда. Эмки кезек Жумалиевдики окшойт. Мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири көлөмдө 90 миллион сом зыян келтирген Жапаровдон түшкөн акчаларды Финпол каяка жумшады экен, же капчыгына соолоштубу? Булак Назар Ньюс чекитке эже. Үмүт акыры өлөт деген сөзгө дагы бир жолу ынанып, ошол үмүтүмдү ушул пост аркылуу Садыр Жапаровго кайрылуу иретинде билдирип кетким келди. Айтарга оңой, бирок 30 жылдын ичинде кыргыз турмуштун ысыгына күйүп, суугуна тоңуп келдик. Дагы да күчтүү эл экенбиз. Турмуштун сыноосуна сынып кала бербей, айласын таап, өзүбүздү өзүбүз эптеп келдик. Кыскасы бизди тагдыр казанында кайнатып, эчен рет ар тараптан бышырды. Бул сөздөр менен эмнени айткым келди? Кантсе да адам баласынын өмүр шамы өчмөй сайын үмүт да өчпөйт тура. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин арабызда сиз да жакшылыктан үмүт үзбөй, ушул убакытка чейин сынбай келдиңиз. Демек бизди сиз аябай жакшы түшүнөсүз. Бүгүнкү күндө сизде чоң жоопкерчилик турат. Себеби сизге бир гана ажоонун тактысын эмес, биз үчүн эң кымбат болгон мекенибиздин тагдырын жана акыркы үмүтүбүздү тапшырып жатабыз. Атыңыздын мааниси жүрөк деген маанини түшүндүрөт экен. Атыңызга затыңыз жарашып, Кыргызстаныбыздын жүрөгү болуп бериңиз. Сизден башканы журт башчы катары көргүбүз келбейт. Сиз бул орунга татыктуу болот деген ишеничибиз чоң. Баары Аллахымдын буйругу менен болот. Бирок адам себепчи болот. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын жаркын келечегине себепчи болуңуз, иншаллах, деп жазат кыргыз нукура өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Абдил Сегизбаев. Кыргыз саясатынын трагедиясы соодалашууда. Абдил Сегизбаев Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүндө конок болду. Ал өз маегинде кыргыз саясатынын трагедиясына токтолду. Көп учурларда сурап калышат, сиз көп кишилерге душман болуп алдыңыз деп. Ооба, мен ачыгын эле айтайын, ошол эле Атамбаевдин учурунда
Балким Акаевдин да учурунда арабызда жүргөн атка минерлердин көпчүлүгү байлык топтошуптур. Мен болсом душман арттырыптырмын. Себеби мен саясий элита менен эч бир макулдашууга, соодалашууга барган эмесмин. Мага деле бир топ саясатчылар келген. Бизге тийишпе, мага сөз сүйлөбө, сага парламентте колдоо көрсөтөлү же болбосо акчалай жардам берели деп. Биздин кыргыз саясатынын трагедиясы ушунда, соодалашууда, дейт УКМКнын мурдагы төрагасы. Булак Супер ТВ чекитке ийже. Садыр Жапаров президент болбой калышы мүмкүн. Алдыдагы президенттик жарышка ат салышкандардын ичинен Жапаровго тең тайлашчу бир топ саясатчылар бар. Мисалы Сооронбай Жээнбеков тарабынан колдоого алынып жаткан Канатбек Исаев да оңой эле жеңилип берчүлөрдөн эмес. Ошондой эле Жапаровго эң негизги тирешүүчү талапкер бул Адахан Мадумаров болуп эсептелет. Чет жердеги мигранттар, түштүктөгү электораттардын эң көбү Мадумаровдо экени талашсыз. Мындан улам Садыр Жапаров аламанда озуп чыгат деп айтыш азырынча эртелик кылат. Ошондой эле президенттик башкаруу киргизем деген максатын колдобой тургандар да бар. Булак компромисс чекитке ийже. Путиндин жан сакчысы жумуш ордунда жанын кыйды. Москвада Кремлдин аймагында федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери Михаил Захаровдун жансыз денеси табылды. Анын бөлүмү Россиянын президентинин жеке коопсуздугуна жооп берет. Бул тууралуу База Телеграм каналы билдирди. Россиянын президенти Путиндин жеке коопсуздугу үчүн жооп берген жан сакчы Михаил Захаровдун жансыз денеси Кремлдагы жумуш ордунан табылды. Маалыматка ылайык, Захаров кызмат өтөп жаткан учурунда өзүн өзү атып салган. Маркумдун кесиптештери өз өмүрүн кыюуга федералдык коопсуздук кызматынын жетекчилигинин, анын ишинин шарттарына болгон кайдыгер мамилеси, ошондой эле көптөгөн кошумча жумуш убактысы себеп болушу мүмкүн дешет. Акыркы нөөмөттөрдүн биринде ал жумушта 15 сааттан ашык иштөөгө аргасыз болгон. Маркумдун жубайына Захаровдун өлүмүнүн себептери жөнүндө маалымат берилген эмес. Ошондой эле ал өзүнө өзү кол салган деп айткан эмес. Михаилдин жетекчилиги жубайы менен байланышып, окуянын чоо жайын түшүндүрбөстөн, анын өлүмү жөнүндө гана айтып коюшкан. Туугандарынын айтымында акыркы убакыттарда Захаров аялы менен жашаган эмес жана декабрь айында эки тараптын макулдугу менен ажырашышы керек болчу. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ФКК кызматкеринин өлүмүнүн себеби анын жеке жашоосунда болгон көйгөйлөрү деп гана тим болгон Кремль. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Фермерлер Тилек Токтогазиевди коркутушту. 1-декабрда Чүй облусунун фермерлери Айыл чарба министрлигине келип, өкмөттүн экспортко тыюу салган токтомун жокко чыгарууну талап кылышты. Фермерлердин айтымында бийлик алардын ишине тоскоолдук кылат жана бул айыл чарба тармагынын кыйроосуна алып келет. Алар өкмөттөн мындай чечимдерди кабыл алуудан мурун тармактын адистери менен кеңешүүнү суранышат. Дыйкандар эртең бийлик тыюу салууну жойбосо, анда алар митингге чыгаарын эскертишти. Белгилей кетсек, Айыл чарба министрлиги айыл чарба продукцияларынын айрым түрлөрүн экспорттоого тыюу салууну сунуш кылган. Булак Назар Ньюс чекитке ийже.